Жогорку кеңеш интригант, мыйзамсыз жана коррупциялык иштерге аралашкан депутаттардан тазаланып жатат. Бул апта ичинде эле 3 депутат мандатын тапшырды. БШК үчөөнүн эмне себептен кеткенин ачыктаган жок. Бирок деген менен эл арасында алардын кеткенине байланыштуу ар түркүм фактылар жана божомолдор айтылып, мурда кийин жасаган иштер үчүн жоопкерчилик тартчу убакыт келгенин белгилегендер да бар. Кетчүлөр айттырбай кетип калды. Бирок арасында канча жолу ат аталса да, коомчулук катуу талкуу жасаганына карабай, жеке кызыкчылык үчүн депутаттык креслого тырмышып, жабышып отургандары да жок эмес. Аны менен катар парламент учурда да Матраимовго тиешеси бар эл өкүлдөрүнөн толук тазаланып бүт элек. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы парламентте тазалоо жүрүп жатканын кабарлаган. Ал мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген иштерге аралашкан эл өкүлдөрү аяосуз жазаланаарын билдирген. Парламенттен өз арызы менен кеткен депутаттардын бир мандаттуу округдарына кайрадан шайлоо дайындалып, Ташиев тарабынан шайлоону таза өткөрүү боюнча талапкерлерге, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге жана жарандарга да эскертүү берилген. Бирок оштогу атка минерлерге бул эскертүү жетпеген сыягы. Талапкерлердин штабына болгондо дагы кызматтык унаа менен каттап жүргөн бир нече жетекчилердин видеосу тарап, бир катары кызматынан ажыраса, бир катары мыйзам алдында жооп бергени турат. Кеткен депутаттардын жагдайы, алардын ордуна аттанган талапкерлердин жоруктарын кесиптешим Акылай Карабаева айтып берет. Тазалап атканы башка болуп бара тургандарга сабак болот. Эгемендүүлүк башталгандан эле муктаж керек болчу. Апта ичинде жогорку кеңештен 3 депутат кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы аларды депутаттык укугунан ажыратып, күбөлүгүн жараксыз деп тапты. Бирок эл өкүлдөрүнүн мандатын эмне себептен тапшырганы коомдо бүдөмүк болуп калды. Ошентсе дагы алардын артында айрым божомолдор эл арасында айтылууда. Алсак алгач депутаттыктан кеткен Эмил Жусуповдун кадамын Эмаком курулуш компаниясына байланыштыргандар бар. Анткени кардарларын какшаткан компанияга Жусуповдун тиешеси бар экени айтылган. Депутат ишкананы башкаларга өткөрүп бергенин, алданган үлүшчүлөргө тиешеси жок экенин айтып актанган болчу. Ачык булактар Жусупов компаниянын президенти болуп турганда Эмаком холдинг ЖЧКсы 2019-жылы Мелис Жусуповго катталганын тастыктайт. Ал эми факт-чек кейжи булар бир тууган экенин жазып чыккан. Курулуш компаниялар долевой участкага кирген адамдарды какшатып, 1 жылда, 2 жылда үй беребиз дегендер 10 жылдап, 15 жылдап жүргөндөрдү мына биз билчү эмес азыр чыгып атпайбы? Чоң курулуш компания бир Эмаком. Мына ошо Жусуп жөнүндө дагы мындан биякыны юридикалык укук баа берүүчү бул органдар бар. Элдин талабы сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Ал жерде чоң компания, чоң акчалар, чоң элди көптөгөн адамдар арызданып ыйлап жүрүшөт. Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун жогорку кеңештен кетиши дагы талкууга алынды. Анткени буга чейин Коргонбай уулу менен министр Алымкадыр Бейшеналиевдин ортосунда саясий тиреш орун алган болчу. Ал арада депутаттык комиссия түзүлүп, бул тууралуу өлкө башчысы дагы комментарий берген. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу трибунадан каттуу айткан сөздөрүн далилдеп бермей болгон. Бирок ал фактыларынын чын калпын элге ачыктабай туруп мандатын тапшырды. Жусупбек Коргонбай уулу өзү публика ойноп койду да ошондо бир өзүнө очко топтойм деп кайра минус кылып алды. Айткандарынын 80-90% ашыгы андан деле ашыгы туура эмес чыгып калды да. Доказать эте алган жок. Ал аны Алымкадыр Бейшеналиевдин винасын доказать эткен күндө дагы бунун депутатский корпуста кармалып иштеп калышына эч кандай неме жок болчу. Себеби ал 100% каерде Матраимов жүрсө ошонун аркасында эле күчүктөө болуп эле чуркап жүргөн киши экен. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасында Жусупбек Коргонбай уулунун депутаттык мандатын тапшыруусу боюнча үн катып, министр Алымкадыр Бейшеналиев менен болгон чыр-чатактын тиешеси жоктугун жазды. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда кайым айтышып кетүү учурлары буга чейин дагы, мындан ары дагы боло берет. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андыктан депутаттын өз каалоосу менен мандатын тапшырганын жогорудагы санап өткөн себептерге байланыштыруу туура эмес. Анын кетүүсү өзүнүн башка себептерине байланыштуу тандоосу. Алымкадыр Бейшеналиев менен болгон чыр-чатактарына такыр тиешеси жок. Мандатын тапшыруу кезегин Максатбек Сарбагышев дагы толуктады. Маалыматка ылайык, анын ыйгарым укуктары жеке арызынын негизинде токтотулган. Сарбагышев 2021 жылы Ысык көл шайлоо округунан шайланып келген.
Андан соң БШК 26 апрелде Адахан Мадымаровду мандатынан ажыратты. Маалыматка ылайык, мындай чечимди кабыл алууга 1 май райондук сотунун 2024 жылдын 26 мартындагы өкүмү негиз болгон. Буга чейин 1 май райондук соту Мадымаровду кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана бийликтен аша чабуу беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткендигине байланыштуу жазадан бошоткон. Мадымаров 25 апрелде абактан бошотулган. Кече жакында УКМК төрагасы Камчу Экташиев парламенттик коррупциялык жана мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүргөнүн, мындан ары дагы бул процесс уланарын айткан болчу. Парламентти тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Бирок азыркы тазалануу чындыгында фактически болуп атат. Аягына чыгып атат. Ачык чыгып атат. Эмне үчүн ал ошондой депутаттан кетти? Эмне үчүн министр кызматтан кетти? Эмне үчүн мамлекеттик кызматтан кетти? Анын баары ачыкталып, элге айкын, айкын. Ошондуктан бул тазалануу процесс өзү эгемендүүлүк башталгандан эле муктаж, керек болчу. Бирок андай иш болгон эмес. Азыр кардинальный мындайча айтканда, ошо мыйзам чегинде, элдин талабынын чегинде болуп келе атат, уланып атат и улана бериш керек. Буга чейин Райым Матраимов менен байланышы бар делген Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев, Абдыбахов Боронбаев, Айбек Осмонов жана Шайлообек Атазов мандатын тапшырган. Ушуларга катар Матраимов менен бизнестик алакада экени айтылып жүргөн депутаттар Надира Нарматова жана Алишер Козиевдин моралдык жоопкерчилиги коомчулуктун талкуусунан түшө элек. Тазалап атканы башка болуп бара тургандарга сабак болот. Алар да ойлонот, барардан бурун мен аркамы карайын, тазамынбы, таза эмесминби? Айырга барып мен ham качып жүрбөйүн деп ойлонуп, таза адам гана барат да. Бул эң бир мындай пример да депутаттарга. Бирок дагы эле бар депутаттардан жеп алып, кнопканы басып кое берейинчи, эмне десем майыр деп кое берейин, мени ham чукубасын. Бирок олорду ham тазалаш керек. Ансыз болбойт. Бираз тазалоо башталгандан кийин, ушу жогорудон тазаланды. Муну айыл өкмөттөгү депутаттарды ham тазалаш керек. Социалдык тармактарда шайлоо өнөктүгүнө Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышып жатат деген маалымат тараган. Тасмада көрүнгөндөй бир катар атка минерлер талапкерлердин штабына кызматтык унааларда келип кеткен учурлары тартылган. Андан кийин аларга чара көрүлгөнү тууралуу маалымат чыкты. Алсак Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматынан четтетилди. Ал эми Ош шаар суу канал ишкананын жетекчисине, Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысына эскертүү берилген. Андан башка мекемелерге шайлоо өнөктүгүнө аралашкан кызматкерлерге чара көрүү боюнча сунуш берилген. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчу Экташиев бюджеттик мекемедеги кызматкерлерге шайлоо өнөктүгүнө катышпоону эскерткен. Бирөө-бирөөгө жардам берип, же болбосо мамлекеттик кызматкерлер жардам берип шайлоого катышпаш керек. Кайсыл жерде шайлоолор жүрүп атса, мамлекеттик кызматкерлер, ошого уюштуруп берген мамлекеттик кызматкерлер, же ошол жердеги муниципалдык кызматкерлер, эч бириңер шайлоого таасирин тийгизбешиңер керек. Эл өзү тандап алсын. Эл каалаганын, көңүлүнө жакканын таза деп элге кызмат кылат деген кандидат тандап алсын. Эгерде кайсыл бир мамлекеттик кызматкерлер шайлоолорго таасирин тийгизүүгө аракет кылса, биз аларды мыйзамдын чегинде жазалоого жана жоопко тартууга милдеттүү болобуз. 28 апрелде Ош, Кара Суу, Баткен округтарында кезексиз шайлоо өтөт. Бул 3 округтан шайланып келген мурдагы депутаттар өз ыктыяры менен мандатын тапшырышкан. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.